Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар жакшыбы, денсаулык окууларыңыздар жакшы болуп жатабы. Анда эмесе бүгүн биз сиздер менен жалпы республикалык тест түрдөрүнүн 3-чү бөлүмү катары кыргыз тилинин грамматикасы боюнча тест бергилек эмеспи. Ошол кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча өткөнкү саатта сиздер менен лексикология, анын ичинен синонимдер, антонимдердин өз ара ичинен бөлүнүштөрү, синонимдин да өз ара бөлүнүштөрү, фразеологизмдер жана башкаларды өткөн болчубуз. Ошондой эле бүгүн эми сиздер менен морфология жана орфография деген темаларды өтөбүз. Буларды билесиздер балдар. Морфологиядагы, орфографиядагы өзүнчө бир сабакта түшүндүрүп бүткүс тема деп айтсак болот. Бирок ошондой болсо дагы сиздерге болушунча кыска жана аябай керектүү эң негизги жерлерин түшүндүргөнгө аракет кыламын. Морфологияда көбүнчө морфология боюнча жалпы республикалык тестөөлөрдө сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча, сөз жасоочунун мүчөлөрү боюнча көп суроолор келет. Ошондуктан мен ошол бөлүмдөргө көбүрөөк басым жасайм. Анда эмесе кеттик. Биринчи морфология. Бул морфология деген форма жана окуу илим сөздүн курамы, сөз жасоо жолдорун, сөз түркүмдөрүн окутуучу грамматиканын бир бөлүгү. Демек биз ар бир кыргыз тилинде билесиздер, сөз түркүмдөрүнүн 14 сөз түркүм бар. Алардын маани берүүчү, өзгөчө жана кызматчы болуп бөлүнөт эмеспи. Ошол ар бир сөз түркүмдү дагы биз өзүнчө бирден тема катары алып өтөбүз алдыңкы сабактарда. Анда эмесе бүгүн мындай сөздүн тутуму, мүчөлөр боюнча кыскача өтөмүн. Анда эмесе эми орфографияга өтсөк. Орфография бул сөздөрдү жана сөз мүчөлөрүн туура жазуу эрежелери, билесиздер. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн көбү угулганындай жазылса да, кээ бирлери болсо мындай ар түрдүү айтылып, башка түрдө жазылат. Ал эмес өздөштүрүлгөн башка тилдерден алынган сөздөр деп айтсак болот. Тагыраак сөздөрдүн айрымдары эч өзгөргөн эмес, кээ бирлери өзгөрүп кеткен. Дал ушул сыяктуу жазуудагы өзгөчөлүктөрдү билүү үчүн орфографияны башкача айтканда жазуу эрежелерин билишибиз керек экенбиз. Демек достор, биз кыргыз тилинде эң эркин сүйлөй алабыз деп эле биз кыргыз тилин демек сүйлөй алсак, биз толук 100% билебиз деп айтыш оор экен. Анткени ар бир сөздүн жазылышын, туура мүчөлөрдүн уланышын биз сөзсүз түрдө билишибиз керек экен. Андан ары өтсөк, бул азыр сөздүн тутуму. Сөз эми өзү эле мындай жөн эле сөз деп айтып койбойбуз. Анын өз ара ичинен тутумдары бөлүнөт. Тутумдар бул унгу, префикс жана мүчөлөр. Анда токтолсок, бир сөздүн сөзсүз түрдө унгусу болот. Мисалы үчүн калем десек, калем бул калем деген сөздүн унгусу болуп жатат. Ушул боюнча сөз болуп жатат. Ал унгуга префикс, мүчө же башка унгуну кошуу менен жаңы сөздөрдү жасоого болот дейт. Аны сиздер аябай жакшы билесиздер. Бул унгу мүчөнүн ар бир өзүнчө бир морфема деп аталат. Демек, ар бир сөз жок дегенде бир морфемадан турат деп айтсак жаңылышпайт экенбиз. Бул жактан карасаңыздар, унгу бул сөздүн эң негизги маанилүү бөлүгү, сөздүн. Мисалы жаза турган болсок, китепкана жазып алыңыздар. Бул китепкана деген сөздү билебиз. Китептер бизге керектүү китептерди таап алуучу жай деп айта алабыз. Ушул китептин унгусу, китепкананын унгусу кайсы сөз болуп жатат? Албетте китеп. Кана болсо бул мүчөсү. Андан ары префикс. Бул эмне? Унгудан мурун келген сөз маанисин өзгөртүүчү морфема дейт. Мисалы үчүн байын сап. Бейин сап. Бейин сап. Бул жакта бей деген сөз эмне болуп жатат?
префикс болуп жатат. Андан ары кетсек, мүчө бул өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган, тагыраак айтканда, уңгудан кийин келген сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчө болуп айтылат. Демек, мисалы китепкана деген сөздү алсак, бул жака дагы сиздерге түшүнүктүү болушун үчүн китепкана, бул китепти биз жогоруда уңгуга эле мисал келтиргенде китепти биз уңгу катары алдык да, демек мүчөсү кана болот экен. Мүчөсү кана. Түшүнүктүү эле болду окшойт, балдар. Бирок мен билемин, сиздер уңгу мүчөлөрдү кичинекей класстардан бери эле билип окуп келе жатасыздар. Анда эмесе мүчөлөрдүн бөлүнүштөрү боюнча өтсөк, мүчөлөрдүн бөлүнүштөрү сиздер азыркы учурда өтүп жатсаңыздар керек. Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр болуп бөлүнөт. Достор, баарыңыздардын иштептелериңиздер бар, жазып отуруңуздар. Мүчөлөрдүн бөлүнүштөрү. Биринчи сөз жасоочу мүчө деп коюңуздар. Сөз жасоочу мүчө. Кыскартып биз СЖМ деген тамгалар менен берип койсок болот экен. Мында бир сөздүн башка маанидеги жаңы бир сөздү жасаганга жардам берүүчү мүчөлөр экен. Мисалы жазып коюңуздар. Мисалы жумуш дедик. Сиздер достор, жумуш деген сөздү укканда эле билесиздер, жумуштун көптөгөн түрлөрү бар. Ошол жумуштарга барып биз иштейбиз жана башка. Жумуш дегенди укканда эле бул бир адам өз кесиби менен же болбосо башка бир себептер менен иштей турчу жер экен. Демек, биз ошо жумуш дегенге эле ч мүчөсүн улап койсок, кандай сөз келип чыгат? Жумушчу, жумушчу. Демек, иштей турчу адамды айта алат экенбиз. Эми оору дейбиз. Оору. Ооруну билесиздер, ден соолугубузга байланыштуу нерсе. Биз кээде ден соолугубуз жакшы болуп турган учурлар болот, кээде ооруган учурларыбыз болот. Ошондуктан оору. Эми ушуга эле кана деген мүчөнү улай турган болсок, кана. Оору, кана деген сөз келип чыгып атат, Оору, кана. Көңүлүңүздөрдү бул жака бурам, мынакей. Оору деген бул такыр башка сөз болуп аткан, адамдын ден соолугуна байланыштуу сөз болуп жаткан. Эгерде биз ага кана деген мүчөнү улап койсок, оорукана деген бул уже больница деген маанини берип калды. Сөз жасоочу мүчөлөрдүн биз 4 түрүн билебиз. Мен сиздерге кыскача жазып берейин. Сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрү. Келиңиздер, достор, бул жакка билесиздер, СЖМ деп белгилеп албадык белек, ошондой эле кыскача жазайын, сиздер эмне боюнча сөз болуп жатканын билесиздер. Мүчөлөрдүн түрлөрү. Атооштон этиш жасоочу мүчөлөр. Атооштон этиш жасоочу мүчөлөр. Бсы экинчиси, ошондо этиштен атоош жасоочу мүчөлөр. Этиштен атоош жасоочу мүчөлөр. Андан кийинкиси атооштон атоош жасоочу мүчөлөр. Атооштон атоош жасоочу мүчөлөр экен. Андан кийинкиси этиштен этиш жасоочу мүчөлөр.
Мынакей, биринчи бул атооштон этиш жасоочу мүчөлөр кетти, андан кийин этиштен атоош жасоочу мүчөлөр кетти, андан кийин атооштон атоош жасоочу мүчөлөр, этиштен этиш жасоочу мүчөлөр. Булар кандай? Мисалы үчүн атооштон этиш жасоочу мүчөлөргө ла, бир-эки жеринен да келтирейин, ла, а жана башка мүчөлөр. Мисалы үчүн лага караңыздар. Иш деген сөзгө эле ла мүчөсүн кошуп койсок, биз уже иште деген сөздү, жаңы сөздү алып чыгып атабыз. Ал эми ага, мисалы үчүн сан деген сөз бар, сан биз 1 2 3 4 5 деп санайбыз. Ал сан деген сөзгө а деген мүчөнү кошуп кое турган болсок, анда ал сөзүбүз уже сана деген сөзгө айланып кетип атат. Сана деген ушул биз бирден баштап андан аркы сандарга чейин санаган сөз. Андан кийин этиштен этиш жасоочу мүчөгө мисалы үчүн мал деп коелу. Мал жана ма жана башка көптөгөн мүчөлөр бар. Малга мисалы үчүн ташы деген сөз бар, бул ташы деген этиш сөз болуп жатат. Мисалы үчүн сен отундарды сарайга ташып кир деп койгу. Сен ташы деп буйрук этиш берип атат. Ал жака биз ташы деген сөзгө мал деген мүчөнү улап койсок, ташы мал болуп калат. Мисалы мындай сөз бар. Жана деген. Биз дептердин аягына жазып келатып, жана деген сөзүбүз батпай калса, астына на деген мүчөнү ылды жана бөлүп жазып коебуз. Бул демек ташымалды билдирет. Демек ташы деген сөзгө мал деген мүчөнү кошуп койсок, ташымал деген жаңы сөз келип калды. Ошондой эле ма дегенди дагы уласак, мисалы үчүн мага сана же болбосо дагы кесме деген. Мисалы кес деген сөздү ала турган болсок, кес бул билесиздер этиш болуп атат. Этиштен атоош жасоочу мүчөлөр болуп атпайбы? Кес. Эми ошол жака эле ма мүчөсүн кошуп койсок, жыйынтыгында кесме. Кесме. Кести караңыздар, бир нерсени кес, нанды кес деп коебуз, мындай буйрук этиш берип атабыз. Ал жака атоочу мүчөсүн кошуп койсок, жыйынтыгында кесме деген сөз келип чыкты. Андан кийин атооштон атоош жасоочу мүчөлөргө дагы ч деген мүчөнү алсак, ч. Жана башка көптөгөн мүчөлөр бар. Чга мисалы үчүн жумуш, жумуш. Жумуш деген сөздү алалык. Жумуш бул билесиздер работа, чыны кошо турган болсок, жыйынтыгында жумушчу деген сөз келип чыкты. Жумушчу уже бизге бир ишти аткаратуучу инсанды айта алабыз. Андан кийин этиштен этиш жасоочу мүчөлөргө ын, дыр, ар, ыр, кар, ыш, гыз, ты, гыла деген жана башка көптөгөн мүчөлөрү бар. Ошону биз кес деген сөздү алып туруп, биле деген мүчөгө кес деген сөздү ала турган болсок, кес бул дагы бир нерсени кесе, нанды кессе же болбосо торту кес дегендей. Ал эми кеске киле деген мүчөнү улап кое турган болсок, жыйынтыгында бизге кес кийле деген көптүк түрүндөгү сөзүбүз келип чыкты. Мисалы үчүн балдар баарыңыздар жипти кескиле деп койду. Көптүк түрүндө демек бул этиштен этиш жасоочу мүчөлөр экен. Кес дагы этиш сөз болуп жатат, кескиле дагы этиш сөз болуп жатат. Ушундай балдар сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрү бар. Достор, жаңы эле биз сиздер менен сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрүн карап өттүк, 4 түрүн. Азыр жалпы республикалык тестирлөөдө ошол сөз жасоочу мүчөлөр боюнча кандай суроолор келип калышы мүмкүн деген сиздерге суроолор келип жатса керек оюңуздаргачы. Ошондуктан мен болжолдуу түрдө ушундай суроо келет деп так айта аламын дагы. Ошону сиздер менен биргеликте иштеп көрсөк. Кандай кеттик? Бул жака оюн, көп чекит турат, демек көп чекитти эмне коюп койду? Биз алдыңкы варианттардан керектүү сөз жасоочу мүчөнү коюшубуз керекпиз. Андан кийин ки деп турат жана бура деп турат. Бунда берилген сөздөргө кайсы катардагы мүчөлөрдү
катарынан уласак жаңы сөз жасаган болобуз дейт. Бул жакта катарынан деген сөзгө көңүл бурсаңыздар, демек А вариантынын биз катары менен мүчөлөрдү бул жакка коюп чыгат экенбиз. Бизге бул катарынан деген келбей калса, демек балким А вариантындагы Ч мүчөсү бул жакка келмек. Б вариантыныгы бул мүчөсү бул жакка келип калмак, ушундай аралаш болуп калмак да. Ошондуктан катарынан уласак деген сөздү бизге жазып коюптур. Демек биз коюп көрөлүк, 4 вариантты тең. Оюн деген сөз билесиздер, бул атооч болот. Демек биз атоочтон атооч жасоочу мүчөнү таап көрсөк, оюн Ч деп турат. Оюн Чны бияка уласак кандай сөз келип чыгат? Оюнчу болуп келип чыгат. Оюнчу. Ки деп турат. Ки бул буйрук этиш болуп турат, бизге буйрук берип атат. Демек ым деген мүчөнү кошо турган болсок, кийим. Бул этиштен атооч жасоочу мүчө болуп жатат. Демек бура. Бура деген дагы бул буйрук этиш, бир нерсени бура деп атат. Ал эми ма деген мүчөнү кошо турган болсок, бурама деген сөз келип чыгат. Демек бул этиштен атооч жасоочу мүчө болуп жатат. Азырынча биз А вариантын туура эмес дебейбиз, туура дей турабыз. Бирок азырынча. Анан Б вариантын карасак, га, ит, гыч. Оюн га, оюнга, кийимге кийим ыт десек болот, ит десек болот. Демек бул туура келген жок. Бура гыч. Бурагычка туура келип жатат. Демек бизде бул ит деген мүчө дал келбей калды ки деген сөзүбүзгө. Ошондуктан туура эмес деп белгилей берсек болот. Андан кийин Б вариантын карасак, оюндан, макул, оюндан дейлик. Ки ма же болбосо кийме деп коелук. Дан дагы ма мүчөсү дагы туура келип жатат. Ал эми бурага О деген мүчөнү кошо турган болсок, бура О. Демек туура келбей калды, бурага О деген мүчөбүз. Демек бул Б варианты дагы бизде азырынча туура эмес болуп жатат. Г вариантын карасак, оюнчул. Макул, оюнчул дейлик, бирок андай кыргыз тилинде оюнчул деген сөз келбейт. Андай сөзүбүз жок. Кийге ыл мүчөсүн коюшсак, кыйыл, кийил деген сөздү балким кийил деп коелук. Бул дагы туура дей туралык. Анан бурады. Бурады дагы туура келип калды. Бирок бизге оюнчул деген сөзүбүз дал келбей калгандыктан Г варианты дагы туура эмес экен. Ошондуктан достор А варианты туура болуп чыкты. Анткени оюн деген оюнчу, атоочтон атооч жасоочу мүчө болду. Бул биздин 3-чү сөз жасоочу мүчөлөрдүн 3-чү бөлүгү болчу. Андан кийин кийим болуп жатат. Бул этиштен атооч жасоочу мүчө болду. Эми бурамага бул этиштен атооч жасоочу мүчө болду. Демек А варианты туура экен. Достор, бул жакта карасаңыздар, А варианты бизде туура болуп жатат. Бирок биз туура таптык, дал келди деп туруп эле А вариантын белгилеп, ошо боюнча кийинки суроого өткөнүбүз туура эмес болуп калат. Себеби сөзсүз түрдө биз Б, В, Г варианттарын дагы карап, аларды да коюп көрүп, ошондо гана өзүбүзгө так ишеничтүү болгондон кийин биринчи туура деген жолубузду белгилесек болот. Балким Г варианты же болбосо Б варианты туура келип калышы дагы мүмкүн болуп калган учурлар көп кездешет. Достор, биз сиздер менен мүчөлөрдүн бөлүнүшүнүн биринчи түрүн карап өттүк. Бул сөз жасоочу мүчөлөр болуп өттү. Жана сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрүн карадык. Ага мисалдарды да келтирип, суроого дагы жооп бере алдык. Анда эмесе экинчи бөлүнүшүнө өтө турган болсок, бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Кыскача сөм деп белгилеп алсак болот. Сөз өзгөртүүчү мүчө деген кандай? Мисалы үчүн, сөздүн маанисин такыр өзгөртпөйт, бир гана формасын, башкача айтканда санын же болбосо жөндөмүн же болбосо жагын, чагын жана башкаларды өзгөртө турчу сөздөр экен. Мисалы жазып алсаңыздар, мисалы жумуш. Кайрылы жумуш сөзүн алдык. Бул жакта да деген мүчөнү улай турган болсок, бул жумушта деген сөз, жаңы сөз келип калды.
Жумуш деген сөздү билебиз, баарыбыз эле түшүнөбүз. Эми жумушта болсо, биз ошол азыр мен жумуштамын деп жооп берип коебуз, же болбосо жумушка эле мисал келтире турган болсок, бул жакшы жумуш деп койдук, Ал эми жумушта болсо уже жумуш деген сөздү өзгөртүп жатат, мен жумуштамын деген жыйынтыкка келип жатабыз. Андан ары өтө турган болсок, бул сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн дагы өз ичинен 4 түрү бар. Ал 4 түрүнө тең бирден кайрылып өтсөк. Биринчиси көптүк сандын лар мүчөсү, бул сан категориясы боюнча. Билесиздер, мисал үчүн тоо деген сөздү ала турган болсок, лар мүчөсүн уласак, тоо лор болот. Эскерте кетчү нерсе, лар мүчөсүнүн 12 варианты бар, лар, лер, лор. Андан кийин ушул лар, лер, лордун тар жана дар деген мүчөлөрү. Андай эмесе, бул көптүк санга тиешелүү эскертүүлөр бар экен. Бул сан категориясы менен саналчу гана заттар менен түшүнүктөр өзгөрөт. Мисал үчүн таштар, китептер, жалбырактар, алмалар жана жүздөр десек. Ал эми энчилүү аттар, булар даана саналбаган заттар жана абстрактуу түшүнүктөр сан категориясы менен өзгөрбөйт. Мисал үчүн адилет деп койсок, адилеттер дей албайбыз. Мурайым десек, мурайымдар дей албайбыз. Демек, булар бизге сөз жасай албайт экен. Андан кийин үчүнчүсү, бул жекелик түрдө туруп, көптүк маанини билдирген жалпылоо маанисиндеги түшүнүктөр сан категориясы менен өзгөрбөйт дейт. Мисал үчүн эл десек, биз бир эле адам турганын эсептей албайбыз, элестете дагы албайбыз. Мисал үчүн адам десек, бир эле адам турат окшойт деп ойлойбуз да. Адамдар болсо, анда көптүк түрдө келмек. Демек, биз эл, калк дей турган болсок, дагы идиш аяктар, курал жарак, идиш аяктар эмес, идиш аяк десек эле биз көп идиш аяктар тургандыгын элестете алабыз. Ал эми 4-үнчү болуп, бул эсептик санатоштор, сан өлчөм тактооштор жана көптүк маанидеги кош сөздөр менен бирге колдонулган сөздөрдү санай алсак дагы, аларга лар мүчөсү эч качан уланбайт экен. Мисал үчүн 5 топ, же болбосо көп киши, же болбосо дагы үйүр жылкылар, жылкы дей турган болсок, биз ал жака лар мүчөсүн кошо албайт экенбиз. Андан кийин жак категориялар да бар. Достор, билесиздер, жактар биринчи жак жана экинчи жак, үчүнчү жак болуп бөлүнөт. Жекелик сан, анан көптүк сан. Жекелик сандын биринчи жагында мен болот. Мисалы, мын, мин, мун, мүн жана мы деген мүчөлөр уланат. Мисалы келтирсек, мен окуучумун, мен барамын, мен келемин, мен окуймун дей турган болсок, бул жекелик сандагы биринчи жак болду. Ал эми ошол эле жекелик сандагы экинчи жагын карай турсак, сен деген буга сың, сиң, суң, сүң жана ың деген мүчө уланат эмеспи? Мисал үчүн, мен окуучумун деген бул биринчи жак болуп атат. Эгерде сен окуучусуң дей турган болсок, бул экинчи жак болуп атат. Сен келесиң, сен уктайсың, сен сабак окуйсуң дей турган болсок, бул жекелик сандын экинчи жагы болду. Андан ары үчүнчү жак, бул ал, ал десек, мисал үчүн, ал окуучу, ал мугалим, ал келет, ал кетет дей турган болсок, бул дагы жекелик жактын үчүнчү жагы болду. Эми ушул эле жактардын көптүк жагын карай турган болсок, мендики биз болуп калат. Мисалы үчүн, біз, биз, буз, бүз жана зы мүчөсү уланат. Биз окуучубуз, биз барабыз, биз ойнойбуз, биз уктайбыз, биз эс алабыз жана башкалар. Бул көптүк жактын биринчи жагы болуп эсептелинди. Ал эми сен деген бул жекелик сандын экинчи жагы болгон. Ал эми көптүк жагына келгенде, сен деген сөз сиз деген сөзгө айланат, билесиздер. Мисалы үчүн, келесиз, окуйсуз, жазасыз, иштейсиз деген жана башка мисалдарды келтирсек болот. Ал эми жекелик сандагы үчүнчү жак ал болуп аткан. Ошол эле алды көптүк жакта биз алар деген сөзгө айландырып алабыз. Мисалы үчүн, окуулар, же болбосо барышты, барышат, келишти, келишет,
жазышат, эс алышат жана башка мисалдарды айта алабыз. Достор, мен сиздерге эмне үчүн бул жеке сан категориялары боюнча айта кеттим, жак категориялары боюнча. Анткени жак категориялары боюнча дагы көптөгөн жалпы республикалык тест түрлөрдө суроолор келет. Андан ары өтө турган болсок, жөндөмө. Достор, билесиздер, кыргыз тилинде биз биринчи, экинчи класстардан баштап эле акырындык менен жөндөмөлөрдүн мүчөлөрүн улап, ар бир сөздөрдү жаза алабыз. Мисалы үчүн, сен каяктан келдиң деп үйдөгүлөр сураса, мен мектептен келдим. Мектеп деген сөзгө тен деген мүчө уланганда, демек бул чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү болуп жатат. Ошондуктан, достор, биз жөндөмөнүн негизи 5-класстан баштап аябай жакшы толук билсек, 4-ч класстардан билсек дагы болот. Бирок биз 1-класстан баштап акырындык менен өтө берет экенбиз. Демек, мен муну эмнеге айтып жатам? Жалпы республикалык тест түрлөрдө сөзсүз түрдө жөндөмөлөр боюнча дагы суроолор келет. Эсиңиздерге сала кетсем, кыргыз тилинде жалпысынан 6 жөндөмө бар. Алар аточ, илик, барыш, табыш, жатыш жана чыгыш. Атоштун суроосу ким эмне, илик кимдин эмненин, барыштыкы кимде эмнеге, жатыш кимде эмнеге, табыш кимде эмнени, чыгыш кимден эмнеден. Мисал келтирсек, чыгыш макул, атоштон баштасак, алма дедик, алма эле сөз. Алманыкы бул аточ болуп жатат. Бул жана жазайын, аточ. Эми ошонун эле чыгыш жөнөмөсүнүкү кандай болот? Алма дан. Ооба, туура, алма дан деген мүчө уланат. Ошол эле алма деген сөзгө илик жөнөмөсүнүкүн уласак, алма нын болуп калат. Мен эмне үчүн сиздерге катары менен жазбай жатамын? Анткени сиздердин жөнөмөлөр боюнча билүү деңгээлиңерди текшерүү максатында болуп жатат. Достор, биз азыркы буга чейин өтүп жаткан темаларды мындай кийинтип кыскартып айтуу максатында мен бул жакка экранга таблицаны чийип койдум. Андай эмесе, сиздер дагы таблицаны өзүңүздөрдүн иштектериңиздерге чийип жазып алыңыздар. Бирок аны чийип жазып алып эле койбостон, азыр сиздерге дагы түшүндүрүп өтсөм. Мынакей, сөздүн жасалышы болуп жатат, бул жакта. Сөздүн жасалышы эки түрдө кетет. Биринчи бул морфологиялык жол жана синтаксистик жол. Мында морфологиялык жол дегенде биз эмнени түшүнсөк болот? Сиздер менен сөз жасоочу мүчө жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү өтпөдүкпү? Мына морфологиялык жолдо биринчи уңгу туруш керек жана алга сөз жасоочу мүчө кошулганда бул морфологиялык жолдогу сөз боло алат экен. Ал эми синтаксистик жолго карасак, синтаксистик жолдо бул кандай? Мисалы үчүн, бул жагы дагы сөз болуш керек, демек бул жагы да сөз болуш керек. Демек эки сөздүн кошулуусунда дагы бир маанилүү сөздү түшүндүрүп жатат. Анын ары дагы азыр түшүндүрүп берем. Бул жакта морфологиялык жолду уңгу жана сөз жасоочу мүчөлөрдөн турат деп белгилеп алдык. Эми бул жөнөкөй туунду сөз дейт. Жөнөкөй сөз. Демек жөнөкөй сөздөр жөнөкөй жана татаал болуп эки топко бөлүнөт. Ошол жөнөкөй сөздөр, мисалы үчүн, китеп деген бул өзүнчө эле бир сөз болуп жаткан, бирок ал жака биз кана деген сөз жасоочу мүчөнү кошкондо китеп кана деген бир жөнөкөй сөз келип чыкты. Эгерде китеп кана деген сөз өз-өзүнчө жазылса, анда ал татаал сөз болуп калмак. Бирок китепкана чогуу жазылгандыктан жөнөкөй сөз боло алды. Андан кийин бул жакта комузчу. Комуз деген бул уңгусу, комузчу деген сөздүн уңгусу. Ал эми чу деген мүчө, сөз жасоочу мүчөнү кошуп койсок, демек комузчуну биз элестете алдык. Комуз бул музыкалык аспап, ал эми комузчу ошол музыкалык аспапта ойной турчу адам. Андан кийин суу, анан са дейт, сууса. Суу деген сөз бул сууса деген сөздүн уңгусу болуп жатат. Ал эми са сөз жасоочу мүчө. Демек сууса бул атоштон этиш жасоочу мүчө боло алды. Сиздерге бул морфологиялык жолдун кыскача түшүндүрмөсү түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эми
Синтакстик жолго өтсөк, бул айта кеттим сөз менен сөздүн кошулмасы, демек бизде эмне болот экен? Татаал сөз. Татаал сөздөр бир эле сөздөн турбайт, бир эле сөздөн турган сөздөр жөнөкөй сөздөр, ал эми татаал сөздөр болсо бир эки же андан ашык сөздөрдөн турса, бул татаал сөздөр боло алат экен. Мисал келтирсек, темир жол. Балдар карасаңыздар, бул жакта сөзү деп аткан, темир деген сөз боло алабы өзүнчө? Ооба. Темир билебиз эмне экенин. Андан кийин жол дагы бул өзүнчө турса бир маанини бере алат. Жол дагы биз баса турчу жолубуз же болбосо унаалар жүрүүчү жолдор жана башка жолдордун түрлөрү бар. Бирок темир жол деп турган болсок, бул поезд өтө турчу жол келип чыкты. Демек бул кандай сөз экен? Татаал сөз экен. Эми кол кап. Бул жакта да карасак, кол капты колду өзүнчө дагы алып карасак, бул жөнөкөй сөз боло алат, кап дагы жөнөкөй сөз боло алат. Бирок кол кап деген экөөнүн жаза турган болсок, кош сөзү болупчу. Демек бул кол кап деген мелей деген сөздү берип жатат. Андан кийин кажы кужу десек дагы, кажы кужу тигил жакта кажы кужу болуп жатат. Бир нерсени чечип жатышат окшойт деп турган болсок, кажы кужу дагы татаал сөз боло алат экен. Ушундай достор, сөздүн жасалышы морфологиялык жол менен жана синтаксистик жол менен жасалат экен. Андан ары өтсөк, бул сөздүн түрлөрү айта кеттим, жөнөкөй жана татаал сөздөр деп. Жөнөкөй сөздөр бир гана сөздөн турган сөздөр боло алат. Ал эми татаал сөздөр эки же андан ашык сөздөрдөн турса, демек бул татаал сөз боло алат экен. Жөнөкөй сөз бир гана сөздөн турган лексикалык мааниге ээ сөз. Мектеп, окуучу, мугалим, үй, балыкчы, азаттык, уктоо, ойноо, шайлоо дегеле бардык бир эле сөздөн турган сөздөрдүн бардыгы кирет экен. Жөнөкөй сөздөр дагы өз ичинен түрлөргө бөлүнөт. Биринчи сөз бул тубаса сөз. Демек бул уңгу сөз эң баштапкы түшүнүк. Мисалы үчүн ай, күн, жер, асман жана башкалар. Туунду сөз буга уңгуга сөз жасоочу мүчөнүн улануусу менен түзүлгөн сөз. Мисалы үчүн ай дегенде, ай деген сөзгө лык мүчөсүн кошо турган болсок, айлык болуп калат. Бул демек биз бир жерде иштеп, ал жактан акча алганыбыз бул айлык катары эсептелинет. Андан кийин ошол эле тубаса сөздөгү күн деген сөзгө люк деген мүчөнү улай турган болсок, күндөлүк болуп калат. Күндөлүк бул мектеп окуучуларын баала турчу дептери же болбосо ал жака сабактын жүгүртмөлөрүн жаза турчу дептер катары эсептейбиз. Андан кийин жөнөкөй сөздөрдүн орфографиясы боюнча дагы сиздерге түшүнүк бере кетсем, бул жакта бардык жөнөкөй сөздөр бирге жана көпчүлүгү кандай угулса ошондой жазылат. Андан кийин айрым сөздөр эки түрдүү жазылышы мүмкүн. Мисалы үчүн айры деген сөз бар. Айрыны биз билебиз чөптү көтөрө турчу курал, жарак. Ошол эле айрыны айыр деп дагы жазып койсок болот. Бул демек айрым сөздөр эки түрдө жазыла тургандыгын сөзсүз түрдө билишибиз керек экенбиз. Анткени жалпы республикалык тесттөөлөрдө ушундай башты айландыруучу суроолор дагы келип калышы мүмкүн. Андан кийин күмөн. Анан ошол күмөн деген сөздү күнөм деп койсок болот. Мен күмөн санап жатам, же болбосо мен күнөм санап жатам. Бунун айткандарына мен күнөм санап жатам дей турган болсок, ушундай эки түрдө жазылган сөздөр дагы кездешет экен. Эми үчүнчүсү бул айрым мүчөлөр кыскартылып да жазылышы мүмкүн деп. Мисалы үчүн каалаймын деген сөз бар. Мен эс алууну каалаймын дей турган болсок, дагы бир жолунан мен эс алганды каалайм деп коебуз. Демек, каалаймын менен каалайм деген сөз бир эле маанини берет, бирок кыскартылып жазылып жатат. Дагы бир түшүнүктүүрөөк кылып мисал келтирсем, келгенмин дегенди келгенмин же болбосо келгем деп дагы айтып койсок болот. Апамдыкы дегенди дагы апамкы деп эле айтып коебуз. Мисалы үчүн апамкы ага тийби, ал апамдыкы деп койсок, ал апасыныкы экендигин белгилеп жатат. Төртүнчү бөлүнүшү бул айрым уңгулар кыскарып да жазылышы мүмкүн дейт. Мисалы, карыным деген сөз кардым деп коет.
Карын деген сөзгө эле дым деген мүчөнү улап койсок карыным болуп атат дагы, бирок аны кыскартып кардым ачты деп дагы жазып койсок болот экен. Дагы мурунум, билебиз адамдын бетиндеги бир мүчө мурунум же болбосо мурунум деген сөздү мурдум деп дагы айтып койсок болот. Андан кийинки бөлүнүшү бул к, п менен бүткөн сөздөргө үндүү менен башталган мүчөлөр уланса, анда алар г менен б деген тамгага к, п тамгалары өзгөрүп кетет экен. Мисалы, тап дегенге эле у мүчөсүн кошо турган болсок, тап деген п'нын ордуна б тамгасы жазылып калат. Анткени табуу деген сөз келип чыгат. Тапуу деген сөз кыргыз тилинде жок. Ошондой эле гныкын дагы айта өтсөм, кагуу, кагуу мында кеби деген сөзгө айланып кетет экен. Дагы ушундай көптөгөн бөлүнүштөрү бар, бирок ушулар эң негизгилери болуп эсептелинет. Достор, мен буга чейинки бөлүктөрдү сиздерге ооздеги гана түшүндүрүп берүүнү чечкенмин, анткени алар сиздерге түшүнүктүү болот деп ойлогонмун, бирок акыркы бөлүкчөсүн мен сиздерге жазып берүүнү чечтим. Анткени көп учурда жалпы республикалык тестирлөөдө атайын ушул йодтошкон тамгалар боюнча суроолор келет, бирок көбүнчө окуучулар жаңылыштык келтирип алышат да, ошондуктан жазып алыңыздар. Мисалы үчүн йодтошкон тамгаларды я, е, ё, ю деп баарыбыз эле кыргыз тилинде окуп келе жатабыз. Бирок кээ бир учурларда я, е, ый, о, ый, у деп дагы жазып алган окуучулар бар. Ошол туура жооп депчи. Бирок ый анын ордуна яны жазабыз, ый энин ордуна е тамгасын жазабыз, ый о тамгасынын ордуна ё тамгасын жазабыз жана ый у тамгасынын ордуна ю тамгасын жазабыз. Мисалы үчүн чиет деп турат. Эгерде биз бул чиет деген сөздүн ордуна чиет деп жаза турган болсок, ката болуп калат. Анткени ый деген тамганын ордуна эле е тамгасы жазылып жатат. Демек, чиет деген бул туура экен. Андан кийин коёт дегенде биз кээ бир учурда мындай кылып жазып алышыбыз мүмкүн. Кой от деп. Бул дагы сөзсүз түрдө ката болуп калат. Ый о тамгасынын ордуна бул жакта ё тамгасы жазылып жатат. Демек, коёт деп жазганыбыз туура жооп болот экен. Ошондой эле уюм. Карасаңыздар, уй, менин уюм десек, уй, менин уюм. Бул дагы ый менен унун ордуна ю тамгасын жазсак туура болот. Эгерде ый уну жазып койсок, биз чоң ката келтирген болобуз. Бирок ошол эле учурда мунун бөтөнчөлүктөрү дагы бар. Мисалы үчүн майор деген сөздү биз ушундай боюнча калтырабыз, ый о тамгалары аркылуу кетет. Ошондой эле йод деген сөздү дагы ый о ушул боюнча кетет. Йод деген тамгада дагы ый о тамгалары дал өзгөрбөстөн кете берет. Ошондой эле Нью-Йорк шаарында дагы ый о ушул боюнча калат. Бул бөтөнчөлүктөр болуп жатат. Ошондой эле район деген сөздүн алсак дагы ый онун ордуна биз ё тамгаларын коюп койсок туура эмес болуп калат. Район деп жазылат. Ушул бөтөнчөлүктөрдү дагы жазып, эми бул жакта болгону 5 сөз экен. Жаттап алсаңыздар өзүңүздөргө аябай пайдасы тиет. Эми биз татаал сөзгө өтө турган болсок, татаал сөздөр билесиздер, 2 андан ашык сөздөрдөн турган сөздөрдүн бардыгы татаал сөздөр боло алат. Мисалы үчүн китеп кап, калем сап, кол кап жана башка сөздөр. Татаал сөздөр дагы өз ичинен 2 түргө бөлүнөт. Биринчиси бул кош сөздөр, экинчиси кошмок сөздөр. Кош сөздөрдү билесиздер, ортосуна тире коюлуп жазылган сөздөрдүн бардыгы кош сөздөр боло алат. Мисал келтире турган болсок, сак саламат. Мисалы үчүн сак саламатта калыңыздар дей турган болсок, сак тире саламат деп жазылат. Демек, бул кош сөз экен. Дагы кош сөздөр дагы өз ичинен 5 топко бөлүнөт. Биринчи бул маанилеш кош сөздөр, бул сак саламат. Карама каршы кош сөздөр, мисалы үчүн оң терс десек, ортосуна тире сөзсүз жазабыз, же болбосо өйдө ылдый десек. Сыңар маанилүү кош сөздөр, булар мал сал, нан пан, биринчи сөзү түшүнүктүү, андан кийинки сөзү түшүнүксүз. Мисалы үчүн чай, пай десек, чай деген сөздү түшүнөбүз дагы, бирок пай деген сөздү түшүнбөйбүз.
Андан кийин кайталама кош сөздөр, мисалы үчүн чоң-чоң, узун-узун, чоң-чоң кадам таштачы, узун-узун кылып кесчи деген сөздөр булар дагы кайталанма кош сөздөргө кирет экен. Бешинчи бул эки сөздү тең маани бербеген кош сөздөр. Мисалы үчүн быкы чыкы десек, быкы деген сөздү түшүнбөйбүз, бирок чыкы деген сөздү түшүнбөйбүз. Бирок экөөнү быкы чыкы дегенди ала турган болсок, бул бөлмө быкы чыкы болуп кетти, баардыгы чачылып жатат дей турган болсок, бирок биз быкы чыкы деген сөздүн маанисин түшүнө алат экенбиз. Андан кийин кошмок сөздөрдү билесиздер, бул дагы эки сөздөрдөн турат, бирок ортолоруна тире коюлбай жазат. Мисалы, таш көмүр дей турган болсок, бул сөз түрдө татаал сөз, бирок ортосуна тире коюлган жок, демек бул кош сөз экен, кошмок сөздөр экен. Көз айнек, темир жол жана башка сөздөр. Дагы эми бул татаал сөздөргө кыскартылган сөздөр да кирет. Мисалы, БУ десек, Бириккен Улуттар Уюму, ИИМ десек, Ички иштер министрлиги жана башка сөздөр. Андан кийин татаал сөздөрдүн орфографиясы боюнча бул кошмок сөздөрдүн бардыгы бөлөк-бөлөк жазылат, билебиз. Андан кийин бирок бөтөнчөлүгү бул географиялык аттар дефис менен жазылат. Бирок мисалы үчүн ысык көл деген сөздү ала турган болсок, ысык тире көл деп жазылат. Бирок бул кош сөзгө кирбейт, кошмок сөзгө кирет. Ошондой эле Кара суу, Жалал Абад жана башка сөздөр. Балдар 2008-жылдарга чейин дагы ортодон бир туура жазуу орфографиясы боюнча дагы сунуштар киргизилип, ысык көл деген сөздүн ортосуна тире коюлбай бирге жазылган болчу. Бирок 2008-жылдан баштап бул мындай жазуу туура эмес, ката түрүндө келе жатат. Эч алмаштырып албаңыздар. Сөз түрдө Жалал Абад, ысык көл, Кара суу деген сөздөрдүн ортосунда тире менен коюлуп, эки башталышындагы тамгалар чоң тамгалар менен жазылат. Дагы кош сөздөрдүн бардыгы дефис аркылуу жазылат. Билдиңиздер, кыскартылган киримди жана кызматчы сөздөр чекиттер аркылуу жазылат. Мисалы үчүн БА деп койсок, бул башкача айтканда дегенди билдирет. Мисалы үчүн БА деп эле койсок, бул БА деп окуп кете беребиз. Сөз түрдө ортолоруна чекит койсок, бул башкача айтканда деген сөздү түшүндүрөрүн билебиз. Мисалы үчүн тагыраак ТА деп турган болсок, бул тагыраак айтканда деген сөз. ЖБ десек, бул ЖБ жана башкалар деген сөздү түшүндүрөт. Бул дагы биздин татаал сөздөрдүн орфографиясына кирет экен. Биз мисалы үчүн ЖБ, ТА деп тагыраак айтканда, башкача айтканда деген сөздөргө көп маани бербешибиз мүмкүн, бирок бул дагы татаал сөздөрдүн орфографиясында чоң ролду ойнойт. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда кыскартылган сөздүн айтылышына жараша мүчө өзгөрөт. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасына десек, бирок Кыргыз Республикасын КР деп алмаштырабыз дагы, кыскартабыз дагы, бирок КРЖ деп коебуз. Кыргыз Республикасына болмок. Эгерде биз толук жаза турган болсок, на болмок, бирок КР деп кыскарткан учурда Г деген мүчө уланат экен. Демек, сиздер кыскартылган тамгалардын дагы аягына башкача мүчө уланарын билишиңиздер керек. Достор, анда эмесе бүгүнкү темабызды толук бышыктоо үчүн жалпы республикалык тестирлөөдө келе турчу сүйлөмдөргө, окшошураак түзүлгөн сүйлөмдөргө көңүлүңүздөрдү бурамын. Бул суроолорду сиздер менен чогуу биргеликте таап аткарып, туура вариантты белгилеп алсак. Анда эмесе кеттик. Бул жакта эр көпчекит, идиш көпчекит, анан оңой көпчекит сөздөрү турат. Мында берилген сөздөргө кайсы варианттагы сөздөрдү койсо татаал сөз болот дейт. Демек, биз бул жактан эр деген сөзгө дагы бир мааниси туура келген сөздү, ошондой эле идиш, оңой деген сөздөргө мааниси туура келген сөздөрдү таап, биз татаал сөздөргө айландырышыбыз керек экенбиз. Анда варианттарын окуп көрсөк. Кыйын, чыны, жумуш дейт. Эр кыйын, идиш чыны, оңой жумуш десек, бул дал келбей калды. Анткени эр кыйын деген сөздүн такыр мааниси келген жок. Мисалы үчүн идиш чыны десек дагы маани жагынан дал келген жок. Чыны идиш экенин билебиз, бирок
чыны идиш болсо анда туура болмок. Бирок чыны идиштен кийин чыны жазылганы орфографиялык жактан ката болуп эсептелинет. Ошондой эле оңой жумуш десек бул дал келип атат. Бирок кыйын менен чыны сөздөрү дал келбегендиктен А варианты туура эмес экен. Б вариантын карасак, эр баатыр деген сөз. Эр баатыр деген сөз кыргыз тилинде жок, андай сөз кездешпейт. Идиш кап десек дагы идиштерди саатуучу каптар болбойт, идиш аяктарды тизүүчү текчелер болот, ал эми кап болбойт. Демек бул дагы туура эмес. Оңой акча десек, оңой акча табуу кыйын дей турган болсок деле балким туура болмок, бирок баатыр менен кап сөздөрү дал келбегендиктен биз Б вариантын дагы ката деп эсептей алабыз. Андан кийин Б вариантына өтсөк, эр жүрөк деген бул эр азаматтарды эч нерседен коркпогон тайманбас жигиттерди айтабыз. Эр жүрөк дал келип жатат. Андан кийин идиш аяк десек дагы билесиздер, идиш аяк деп биз айтабыз, көптөгөн идиштер бар экендигин билебиз. Демек аяк дагы туура келди. Оңой олтоң дейт. Оңой олтоң өтүп кетти деген кыргыз тилинде дагы оңой олтоң деген сөзү бар, кездешет. Демек азырынча бизде В варианты туура болуп жатат. Эми Г вариантына карасак, эр муштум десек, бул мындай маани жагынан туура келбей, сүйлөшүп жатканда эр муштум экен деген деп дагы сүйлөшпөйбүз. Демек муштум сөзү дал келген жок. Идишке идиш мидиш деп койдук. Идиш мидиш деп да биз айтпайбыз, идиш аяк же идиш бидиш дешибиз мүмкүн. Ошондуктан идиш мидиш дагы туура эмес экен. Андан кийин оңой чоңой дейт. Оңой деген такыр башка сөз, чоңой деген дагы башка сөз. Экөө биригип татаал сөздү бизге түзүп бере албайт экен. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес болуп келип чыкты. Ошондо биз туура вариант катары В вариантын эсептедик. Анткени 3 вариант туура эмес болду дагы, бирөөсү туура болду. Демек андай учурларда биз сөзсүз түрдө туура таптык деп ишеничтүү түрдө белгилеп койсок болот. Эгерде экөө туура эмес болуп калса, анда ойлонушубуз дагы шарт болмок. Анда эмесе экинчи суроого өтсөк, кайсы катардагы кыскартылган сөзгө мүчө туура уланган дейт. Билесиздер, кыскартылган сөздөр дагы татаал сөздөрдүн бир түрүнө кирет эмеспи? Кыры деп турат, мисалы үчүн ийим деп турат, жырты деп турат, акышы деп турат. Мен сиздерге айта кеткенмин, Кыргыз Республикасына дедик, толук айтканда. Бирок кыры деп эле кыскартылып койгондо кырге деген туура болуп калмак. Демек кырге эмес, кырга болуп калыптыр. Бул А вариантын биз азырынча туура эмес деп белгилеп койсок болот. Андан кийин Б вариантын карасак, ийимден дейт. Ички иштер министрлигинен болмок, эгерде толук айтсак, бирок кыскартып айтканда ийимден. Бул азырынча туура вариант дей турабыз. Анткени алда дагы эки жообубуз бар. ЖРТ дейт. Жалпы республикалык тестүрлөөдөн дедик, ЖРТен дебейбиз. ЖРТден десек, тынын ордуна т тугушу болсо, анда бул туура болмок. Демек В варианты дагы ката экен. Г вариантына өтсөк, акышына дейт. Акышына дагы туура келбей калды. Акышыга же болбосо акышыдан десек туура болмок. Демек биз туура жооп катары Б вариантын белгилей алсак болот экен. Андан кийин үчүнчү суроого өтсөк, кайсы катардагы сөздөрдө ый тыбышы туура жазылган дейт. Ый тыбышы туура жазылган. Биз дагы жана өттүк, сиздер менен йоттошкон тамгаларды дагы биз туура жазышыбыз керекпиз деп, көбүнчө ушундай суроолор келип калат. Мисалы, Ага өтсөк, аю союл дейт. Аю деген сөз жок, аю биякта У тамгасы жазылмак. Демек бул туура эмес экен. Союл дегенде дагы ый менен Унун ордуна ю тамгасы берилсе туура сөз болмок. Демек А варианты туура эмес экен. Андан кийин кийин тоюн дейт. Мисалы үчүн кийин макул туура эле жазылыптыр. Тоюн дегенде тоюн ю тамгасы жазылмак. Батыраак тоюнчу деп мисалы үчүн кээде чоң апалар айтып коет эмеспи? Демек Б варианты дагы туура эмес экен. В вариантын карасак, бейынсап, анан аянчаак дейт. Мында да бейынсап дегенде
бул сөз туура жазылган, бирок аянчак дегенде ый анын ордуна я йоттошкон я тамгасы жазылмак. Демек, В варианты дагы туура эмес болуп чыкты. Г вариантына өтсөк, майор жана йод дейт. Сиздер билесиздер, йоттошкон тамгаларды өтүп жатканда сиздерге бөтөнчөлүктөрү боюнча айта кеткенмин. Нью-Йорк, йод, майор, район деген сөздөрдө ый тыбышы өзгөрбөстөн ошол боюнча эле жазыла берет деп. Ошондуктан бөтөнчөлүк катары караганбыз. Демек, майор, йод деген сөздөр туура жазылгандыктан Г тамгасы туура болду. Белгилеп алыңыздар. Достор, ушуну менен биздин бүгүнкү жаңы темабыз соңуна келип жетти. Сиздерге ушул жаңы теманын негизинде суроо даярдап койдум. Өзүңүздөрдүн үй тапшырма беттерлериңиздерге бул суроону жазып, варианттарын кошо бердим. Толук шашпастан, маанисине аябай көңүл буруп, суроосуна эң түшүнүп алып, анан ар бир вариантты окуп алып, туура жоопту табууңуздарга тилектешмин. Анда эмесе кеттик. Бул кайсы варианттагы сөздүн мүчөсү жаңы маанидеги сөз жасады дейт. Демек, сиздер бул 4 вариантты окуйсуздар дагы эң негизги сөз кайсы сөз экен, ал сөзгө кайсы сөз жасоочу мүчө уландыбы же сөз жасоочу мүчө уландыбы, ошолоруна көңүл буруп, биз жаңы бир сөз келип чыккандыгын аныктап белгилеп коюңуздар. Анда эмесе баардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Бүгүнкү сабак сиздерге түшүнүктүү болду деген ишеничте болуп турамын. Сак саламатта калыңыздар.